Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү быйыл Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленди. Ошондой эле айрым мекеме ишканалар, ошондой эле окуу жайлардагы 100 жылдык иш-чараларын өткөрүп келүүдө. Биз бүгүн Жалал Абад шаарындагы Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин мына ошол бир кылымдын ичинде басып өткөн жолдору, азыркы учурдагы өзгөрүүлөрү, жаңылуулары туурасында бүгүн биз кененирээк сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча проректору Доронова Айгүл эжекебиз, ошондой эле Жалал Абад мамлекеттик университетинин ага окутуучусу Шерипбаев Амангелди агайыбыз келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгач ушу экөөңүздарга тең ошо жаңы мына жакында эле президенттин катышуусунда ошо жаңы корпус ачылды. Ошол боюнча президент өзү келип катышып, мынакей ошол жалпы Жалал Абад мамлекеттик университетинин окутуучулары, студенттери бир сүйүнүп турган кези да. Анда алгач мына ошол мезгилдеги тартылган видео сюжетке көңүл буруп туруп, андан кийин маегибизди улантсак. 9 этаждан кийин болгон чоң курулуштар. Мамлекет башчысы Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин административдик корпусун ачты. Жаңы курулган имарат окуу жайдын казнасынан бүткөрүлүп, ага жалпы 130 миллион сом каражат каржыланган. Окуу жайдын ачылышына катышкан өлкө башчы бүгүнкү күндө Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү биринчи кезекте билимге таянарын белгилеп, жаңы имараттын бүтүшү менен мындагыларды куттуктады. Мына ушундай жетишкендиктери менен кошо университет өнүгүүнүн жаңы этабына киришкени билим берүүнүн сапатын жогорулатып, ошол эле учурда университеттин материалдык техникалык базасын чыңдоосу жалпы элибизге кубаныч тартуулайт деп ишенимди айта аламын. Мунун баары билим берүү жаатында жүргүзүп жаткан саясатыбызды ишке ашырууга багытталган иш аракеттерин бир үзүмү деп эсептеймин. Биздин эң чоң ресурсубуз билимдүү жаштарыбыз менен сапаттуу элибиз болгондуктан билим берүү маселелерине өзгөчө көңүл бурабыз жана артыкчылык беребиз. Жаштар демекчи, ушул жерден жаштарга кайрылып кетейин. Урматтуу студенттер, бүгүн силердин университетиңердеги жаңы окуу корпустары чынында силер үчүн, силердин сапаттуу билим алышыңар үчүн курулуп жатат. Буга чейин окуу жайдын администрациясы 1940-жылы курулган эски имаратта иштеп келген. Союз маалында курулган эски имарат болсо, бөлмөлөр тар, шарт анчейин жок болчу. Жаңы корпус замандын талабына шайкеш бардык шарты менен ага катар жаңы заманбап техникалар менен жабдылып, 4 кабаттуу болуп бүткөрүлгөн. Жаңы курулган административдик имаратта иштөө үчүн, административдик персоналдын иштөө үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кабинеттер жарык, кенен, бардык шарттар жылуу кыш учурунда же жай учурунда бардык шарттар каралган. Ошол эле учурда университеттин окуу корпусу да курулуп пайдаланууга берилди. Имарат 1500 орундуу болуп бүткөрүлгөн. Окуу жай замандын шартына төп келген, студенттер үчүн бардык жабдуулар менен 160 миллион сомдон ашуун каражатка бүткөрүлгөн. Азыр бул жайда филология факультети, экономикалык юридикалык факультет жана экономикалык юридикалык колледжи жайгашкан. Окуу имаратыбыз 4736 пайдалуу варианты менен имараттар заманбап жабдуулар менен, эмеректер менен жабдылган. Материал техникалык база аябай жаңы заманбап немелер менен коюлду. Университеттин атайын каражатынан жасалды. Эске салсак, Жалал Абад мамлекеттик университетинин жалпы шаар аймагында 8 корпусу бар. Ал эми аймактарда 5 корпус жайгашкан. Аларда жалпы 12 миңден ашуун студент билим алып келүүдө. Жаңылай Болотбекова, Маматкадыр Маматалиев, Жалал Абад шаары. Рахмат. Айгүл эжекемде жогоруда көрүп өттүк да, ошол президент өзү келип, мына ошо жаңы корпусуңуздарды ачып, ишке берилди да. Деги эле Жалал Абад мамлекеттик университети ошол азыркы учурда бир кандай кубануу менен турасыздар, кандай жаңылуулар болуп жатат? Ооба, албетте бул өзүнчө башкача бир сезимдер болот экен. Жалпы жамаатыбыз бүгүнкү күндө 1000ден ашык кызматкерлерибиз бар, профессордук окутуучулук курам. Анын ичинде 12 миңден ашык студентибиз бар, 3 миңге жакын чет өлкөдөн, алыскы чет өлкөдөн келген студенттерибиз бар, чет өлкөдөн келген профессордук окутуучулук курамдар бар. Мына ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө ушул жакшы жаңылыгыбыз болгон жаңы 2 корпусубуздун ачылышы. Бул 1,5 миң студент кенен окуй турган окуу корпусу, ошондой эле башкы административдик корпустун ачылышына күбө болдуңуздар. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич
Жапаров өзү келип ачып берди, лентасын кесип. Азыркы күндө ошол жерде окуу корпусунда 2 факультет, 1 колледжибиз билим алып жатышат. Ал эми башкы корпуста болсо заманбап жаңы оборудованиялар менен, жакшы техникалар менен жабдылган, бардык шарты түзүлгөн. Бүгүнкү күндөгү эң маанилүү деген санариптик технология менен жабдылган аудиториялар, кабинеттерде биз ушундай ишти улантып жатабыз. Бул албетте өтө сүйүнүчтүү болуп атат. Ошол студенттерибизден баштап сабак берип жаткан агай эжекелерибиз, профессорлорубуз, кызматкерлерибиз башкача эмеде маанайда жүрөбүз. Бул албетте сүйүнүчтүү, өтө сүйүнүчтүү нерсе болду. Албетте, мына жогоруда өзүңүздөр айткандай эле, ошо Жалал Абад мамлекеттик университетинин дагы өзүнүн бир ополтоодой бир тарыхы бар да. Бул бир кылым деген, бул мындайча айтканда 100 жылда, 100 жылдан 100 жыл аралыгында канчалаган бир кыйынчылыктарды, жетишкендиктерди көрдү. Анан агай, негизи эле ошо 100 жылды ушул окуу жай кандай негизде алып кетти? Азыркы учурда ошо билим деңгээли ушулар боюнча айта кетсеңиз. Мен эми бир аз тарыхына токтолуп коеюн. Кече президентибиз өзү дагы ошол 1923 жылы кыска бир аралыкта мугалимдерди даярдоочу окуу жай катары өзүнүн баягы ишин баштаган экен. Ошондон бери быйыл эгерде толук кандуу эсептей турган болсок, буга 101 жыл болуп атат. Анан эми бизди ошол мынагу жаңы салынган 2 имаратты бүтүп, ошонун ичине кирип, ошол жерде кадимкидей окуу тарбия жараянынын процессинин мындай ачылышынын негизинде бир ачылышын жасайык деген ой менен ошол ректораттагы ошол демилгени колго алып, мына ушу чоң имараттарды салды. Анан ошо президентибиз өзү келип, баягы болдук баарыбыз ачып берди. Бул биздин окутуучулардын же студенттердин эле маанайы үчүн же жаратмандык үчүн эмес, жалпы республикалык деңгээлдеги бир чоң курулуш, айрыкча интеллектке, илим-билимге салынган чоң курулуш болду. Туура эми чоң өндүрүш, завод, фабрикалар, жолдор салынып атат. Ал эми университет өзүнүн кирешеси аркылуу, анан ректордун демилгеси аркылуу мондай чоң курулуштардын ачылышы бул республикабызда мындай чанда көрүнүш да. Анан окуучуларыбызда заманбап мектептерден келген окуучулар бар да. Алар келип айрым учурда мынагу эски корпустарда окуганда мындай иренжип калган учурлар болгон да. Эми азыр бардыгы жарык, заманбап технологиялар менен бардык баягы жабдылган. Ошондой университеттин салынышы бул өтө биздин айттым го, областтагы эмес, республикабыздагы бир зор тарыхый интеллектуалдык майрам болуп калды да. Кошумчалап кетейин. Ушу Жалал Абад мамлекеттик университетинин 100 жылдык тарыхы деп калбадыңызбы? Мына ошол тарыхты кээ бир тарыхчыларыбыз эле ишенген жок да. Биз мына 6 жыл мурун 95 жылдыгын өткөзгөндө биринчи китеп чыккан. Ошол ректорубуз Кеңешбек Жумабекович жана доцент Токтоолоо Гүлжамал Тыныбековна экөөнүн демилгеси менен, экөөнүн иши болуп, Жалал Абадтагы алгачкы окуу билим берүү башаттары деп китеп жазышып, булар ошол биринчи архивдик маалыматтарга таянып, ошол университетте 1923 жылы кыска мөөнөттүү окуу курстары ачылып, ошол жерде жергиликтүү тургундардан 40тан мугалим окутулуп чыгып, даярдалып чыгып, анан алар жергиликтүү жерлерде сабак берип жүрөт деген маалыматты Ишеналы Арабаевдин докладынан алышып, анан ошонун негизинде 23 жылы уже Жалал Абадта биринчи билим берүү башаттары, бул жалпылап айтканда республика боюнча Кыргызстандагы алгачкы окуу жайлар болуп калат экен да. Анан биз болсо баягы стереотип көнүп калганбыз да. Баланча жылы университет болуп ачылган деген менен эле жашашыбыз керек да. Мисалы үчүн 1993 жылы ошол кезде президентибиз Акаевдин жарлыгынын негизинде Жалал Абад мамлекеттик университети болуп түзүлгөн. Бир канча орто окуу жайлардын базасында
Анан ошол менен эле келатканбыз. Анан өнүккөн өлкөлөрдү карап көрсөңөр, мисалы үчүн Париж университети, Болонь университети, Кембридж, Оксфорд бүт бардыгы эле келип туруп эле орто кылымдагы жанагы схоластика деп коет, Библиянын тексттерин жаттаткан окуу жайлар болуп эсептелген. Жогорку окуу жай эмес, жөн эле мектептер болуп эсептелген. Ошонун негизинде түзүлүп отуруп эле тарыхы бир канча калымга барып атат да. Мына ошол неменин ыкманын негизинде изилдеп көрсөк, бизде деле Кыргызстанда деле бир топ окуу жайлар ошентип 80 жыл, 90 жыл, 100 жылга барып калыптыр да. Ошонун ирети менен карап отуруп туруп, анан биз ошол тарыхый маалыматтарга таянып, былтыр 100 жылдыгын белгилеп баштадык. Мына ошондо дагы бир китеп жазылды. Ошол кылымга тетер тарыхы бар университет депчи. Дагы Россиянын, Өзбекстандын, Казакстандын, Кыргызстандын дагы архивдик маалыматтарынан топтоштурулган ошол эле авторлордун жазуусунда дагы бир чоң барандуу китепти жазып, бун менен көрүнүктүү тарыхчылар ынанып калышты. Чындап эле жанагы Кыргыз автономиялык областы түзүлгөндө Жалал Абад шаарын борбор кылабыз деген эмелер жүрүп атпайбы? Бар да, бул чындап болгон нерсе, бир күн болсо дагы борбор болгон деп айтып атышат. Мына ошонун негизинде эле Жалал Абад шаарында биринчи алгачкы окуу курстары болуп, билим берүү башаттары Жалал Абадтан башталган дегенге биз ынанып, ошол жакшынакай алып туруп тарыхка жазып алдык. Бул ошонун тарыхы. Ал эми ошол кезден баштап бизден Кыргызстандын маданиятын, Кыргызстандын билим берүү системасын коомдук ишмерлер бизде келип иштеп окуп кетишкен экен. Кусейин Карасаев, Абдыкадыр Орозбеков мугалим болуп иштеген, Гапар Айтиев мугалим болуп иштеп кеткен экен. Ошондой эле бизде Муктар Борбугулов, Шабданбай Абдыраманов, Жунай Мавлянов, Темиркул Уматалиев, Жомарт Бөкөнбаев, Рахат Ачылова, Эйдилова Мариям эже, жана башка бир топ көрүнүктүү окумуштуулар. Биз жакшынакай ошолордун баарын тактайчага жазып илип койгонбуз. Китебибизде да бар. Ошолордун баардыгы ушул биздин окуу жайдан билим алып кетишип, алгачкы билимдерин анан кийин ушул Кыргызстанды дүйнөгө жакшынакай алып туруп таанып жүрүшөт да. Жакшынакай алып туруп Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошушкан. Ошол кезден баштап туруп анан кийин ал эми бүгүнкү күндө ушундай деңгээлге өсүп жетип отурабыз. Албетте, сиз жогоруда айткан боюнча карай турган болсок, карап көрсөңүз эми мамлекеттик ишмер, көрүнүктүү инсандар мынакей чындыгында ошол Жалал Абад мамлекеттик университетинен канчалаган бизден ушул белгилүү. Эми биз мурунку ата бабаларыбызды айтып келип атабыз да. Кийинки эле ала турган болсок, андан дагы бир топ ошол мыкты биздин азыркы учурдагы министрлерибиз, башкалар дагы ушул университеттен келип билим алып окуп кетишкен. Анан деги эле ушул агай, ушул окуу жайыбыз, окуу жай бүгүнкү күндө Жалал Абад мамлекеттик университети окуу жайы бүгүнкү күндө кандай өнүгүү жолунда, кандай жолдо барып атат? Ушул университеттер арасында деңгээли кандай деген суроо бергим келип турат агай. Жакшы суроо болду. Эми мынакей ушул кеңеш Жумабекович келгенде эле мен ушул профессордук окутуучулук курамдын айлык акысын ушу $1000 жеткирем деп бизге дагы тынбай жарыя кылып, анын ошонун үстүндө иштеди. Азыркы учурда мына илимий даражасы бар окумуштуулардын, доцент, профессорлордун айлык акысы андан да ашып кетти. Анан катардагы окутуучулардыкы дагы башка окуу жайларга салыштырмалуу мындай жогорку деңгээлде. Анан эми албетте ар кандай жерде финансылык кызыкчылык болот. Ал эми мындай чыныгы, сөздүн чыныгы маанисинде ошол өңүттөн алып караганда биз азыр мурда ушул ОШМУнун айлыгы көп деп угуп жүрөт элек. Бүгүн биз ОШМУдан дагы бир аз озуп кеттик. Анан муну мисалы үчүн айлык жагынан эмес, биздин студенттерибиз бүгүнкү учурда өздөрүнүн алган билим сапаты боюнча дагы, интеллектуалдык деңгээли боюнча дагы бир топ жакшы мындай жемиштерди берип атат. Мен ошонун бир жаркын мисалын катары айтып коеюн. Быйыл ошол улуттук телерадио компаниясы, президенттин алдындагы мамлекеттик тил саясаты бөлүмү, тил комиссиясы бөлүмү 1 миллион сомдук долбоор жарыялады. Бул республикабыздагы бардык вуздардын арасында кыргыз адабиятын, тарыхын, маданиятын
анан тилин канчалык деңгээлде өздөштүрүп атат. Ошентип өткөн май айында биздин ошол билги, бул президенттин байге фондусу деп атап атат, алгачкы интеллектуалдык деңгээлдеги мега долбоор деп атап атат. Биз ошол жерге 22 вуздун катарында барып, биз май айында Нарын мамлекеттик атындагы, Сатыбалды Наматов атындагы университет менен беттешип, аларды бир топ айырмачылык менен жеңип, экинчи турга өтүп келдик. Анан өткөндө биз сентябрдын 20-ларында бардык. Барып, биз ошол жана чүчү кулак тартуунун негизинде Жусуп Баласагын атындагы биздин жождордун эң флагманы болгон Кыргыз улуттук университетине туш келдик. Муну эми биз мындай мактаныч катары айтсак болот. Ошентип аларды биз 2,5 упай менен артта калтырып, азыр 3-чү турга өттүк. Анан биздин дагы бир сыймыктана турган жерибиз ушул бүт областтардагы мамлекеттик университеттен барган топтордун бардыгы муу баш болуп жеңил ызасын тартып кайтышты. Биз эми Кудай кааласа ошо 5 студент менен Кут билим деген топ коюп, 3-чү турга абдан жакшы даярданып атабыз. Октябрдын аяктарында барып, кайра биз ошол чүчү кулак тартуунун негизинде алгачкы алымдарыбыздын бири Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин ошол тандалган тобу менен кайрадан беттешип атабыз. Анан эми жаштарыбызга, эли журтка да айтып коюш керек. Ал жерде негизги басым ушул Кара Кыргыз автоном областынын 100 жылдыгына байланыштуу болуп атат. Мына ошонун тарыхы, адабияты, искусствосу, маданияты. Анан өткөндө июль айында президенттин дагы буйругу чыкпадыбы? Жана Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишенал Арабаев баш болгон ушул Кара Кыргыз автоном областын түзөбүз деп баягы ата бабаларыбыз айткандай кан жанын оозуна тиштеп, башын баталга коюп, эртеңки өзүнүн келечегин жөнүндө эмес, кыргыз улутунун келечегин жөнүндө ойлоп туруп, ушундай бир жакшы күндөрдү бизге туш кылган, ушуларды насип кылган кишилер, ушундай адамдардын эмгеги менен муну мындай бир кайрадан бир тарбиялык максатты да айтып коюшубуз керек. Элге, журтка, жалпы окуучу студенттерге биз булардын ар биринин ишмердүүлүгүн өзүбүздүн атабыздын же чоң атабыздын ишмердүүлүгүндөй эле баалай билишибиз бул шарт болуп атат да. Негизи эле бул да болсо бир окуу жайдын ийгиликтери десек болот да. Эми эжеке жогоруда айткандай эле акыркы учурларда өзүңүз билесиз, 21-кылым технологиянын өнүккөн заманы деп келебиз. Анан эми ар бир мекеме ишкана ошого жараша иш алып барып келет да. Бүгүнкү күндө мамлекет деле ошо технологиянын заманы деп баардык өндүрүштөр башка болобу, техника менен болуп калбадыбы? Эми ошол эле учурда университеттерде дагы ушул деңгээлде албетте колго алынып келет. Анан ушул жаатта дагы кандай бүгүнкү күндө студенттерге баягы техникалык базаны чыңдоо, кандай өнүгүүлөр болду, кандай өсүүлөр кетип атат? Ооба. Азыркы күндө университеттин эң негизги багыты 4.0 деген программага кетип атабыз да. Ошондой эле жылдан жылга жаңы баскычтарга кетип атабыз. Андан кийинки эле дагы бир эң негизги биздин стратегиялык өнүгүүгө койгон кадамыбыз 2 диплом менен алуу. Мисалы үчүн Кытай, Россия, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдөгү биз менен кызматташтыкта турган университеттер менен кызматташып, 2 жыл бул жакта окуп, 2 жыл ал жакта окуп, 2 дипломго тең ээ болуу. Ушундай багытта кетип атабыз. Ал деген эмне? Ал деген биздин университет бүгүнкү күндө Кыргызстандагы 5 алдыңкы окуу жайлардын катарында турабыз. Дүйнөлүк рейтингде кандай рейтинг болсо ошолго катышабыз. Бул албетте илим жаатында, окуу усулдук жаатында, коомдук иштерге, тарбиялык иштерде катышуу жаатында, ошондой эле мына өзүңүз айткандай санариптик жана болсо заманбап техникалык өнүгүүлөр багытында биз ушундай
рейтингтерге катышып алдыңкы орундарда келе атабыз. Албетте бул жерде бардыгынан эле бир эле нерседе кетип аткан жокпуз. Кээ биринен эң алдыдабыз, кээ биринен ортодобуз, кээ биринен бир аз артырактабыз. Ошентип отуруп, бирок жалпылап жыйынтыктап келгенде алдыңкы орундарга чыгып келе атабыз. Бул деген университетти бүткүл дүйнөгө таанытуу деп эсептелинет. Айлык боюнча агай айтып кетти, бул биз көп өздөрүнүн оозунан угуп калабыз. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынан менен сүйлөшүп калганда, Кыргызстандагы эң биринчи жогорку айлыкты алган ушу Жалал абад мамлекеттик университети деп айтып атат. Бул болсо ошол биздин ректорубуздун, жетекчибиздин талыкпаган эмгеги, мээнети ошол агайдын көрөгөчтүгүнүн натыйжасында болуп жатат. Ошол эле учурда кечээ дагы баа берип атышты келгендер, кантип ушул корпусту салып алдыңар, эмненин эсебинен салдыңар, мамлекет канча акча бөлдү деген сөздөр да болуп атты да. Бунун баардыгы ошол бир жагынан сарамжалдап, бир жагынан көбөйтүп, ушинтип отуруп ушундай жетишкендиктерге жетип атабыз. Албетте бул жерде жамааттын ынтымагын айтсак да болот. Жамаатыбыз ынтымак. Бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарган ички бир эмгегибиз бар. Бардыгыбыздын максатыбыз бир. Ошондой эле Кыргызстандагы жанагы бүт система, бардык ведомстволор күрөшүп жаткан коррупция менен күрөшүү бизде катуу кетип атат. Ошонун үстүндө тынбай иштейбиз, такай иштейбиз. Анын жыйынтыгы бүгүнкү күндө бизге келген студент келип кирдиби, ошого буйрук чыгып студент болду дегенден баштап бизде АВН деген портал менен иштейбиз. Ошол системага кирет, ал жерде отуруп баласы сабакка келип атабы, канча жолу калтырды, кайсыл бааны алып атат, ата-энеси дагы көзөмөлдөп турса болот. Мугалим менен, окутуучу менен студенттин ортосундагы байланыш жок. Биз окутуп кете беребиз. Ошол модулду, экзаменди студент компьютерге тапшырат. Анын үчүн бизде материалдык техникалык база толук жетишкен. Компьютердик класстарыбыз талапка жооп берет. Wi-Fi, жанагы интернет, жана беспроводный деп калбадыбы азырча, ошолордун баардыгы камсыздалган. Ал үчүн чоң бир системалуу жумуш аткарылат. Аны менен эле биргеликте акыркы учурда бизде ошол өкмөттүн топтомдорунун аткаруу, буйруктарын аткаруу боюнча өтө жакшы иштер кетип атат. Ошонун эле бир эмнеси жана стартап, же болбосо бизнес инкубатор деп коет. Ошол жагынан дагы студенттердин бизнеске болгон биринчи иш аракеттери. Бүгүнкү күндө 1 миллиондон ашык акчаны алар ошо өздөрүнүн ойлоп табууларынын негизинде утуп алды деп айтсак деле болот. Ошолор менен алар иштерди аткарып жатышат. Бир канча жумуштар аткарылып атат. Ал эми отчеттук маалыматтарда кетип атат да. Андан сырткары робототехника боюнча биздин ошол башкардын автоматташтырган системасы, информатика адистиктери боюнча ошо IT технологиясын окуган студенттер өздөрүнүн жасап чыгарган жакшынакай жаңы идеяларын колдонуу үчүн университет аларга толук жардам берип атат. Анын үстүндө ошол алар ошол идеяларын ишке ашырып алдыга кетип атат. Негизинен жакшы жумуш. Эми жогоруда агай айтып өттүңүз да, баягы профессорлор, доценттер депчи. Анан албетте биз эми окуу жайларда дагы бир артыкчылыктары негизи эле мына ошондой профессорлор, доценттердин чыгышы дагы бул ошол окуу жайдын дагы бир деңгээлин жогорулатат да. Деги эле ушул багытта дагы кандай болот агай? Эми албетте бул жагынан деле биз университеттин эми илимий даражалуу окумуштуулардын атайын коюлган талабы бар да. Бери дегенде эми жогорку окуу жай болуп иштештин 30%тен жогору болуш керек. Бизде айрым мисалы үчүн биздин кафедрада 40%тен ашыгыраак. Илимдин 3 доктору, бир 7-8 кандидат иштейт. Ал эми жалпы университет боюнча дагы 36 36 илимдин доктору, анан 90га жакын илимдин 100га жакын деп койсок болот. Илимдин кандидаттары, доценттер, анан өндүрүштө иштеген тажрыйбалуу агай эжекелер эмгектенишет. Жана сөзгө дагы кошумча ошол моногу студенттердин билимин баалоодо бизде бир көп эле жыл болуп калды. Буга ректор абдан катуу туруп атат дагы. Экзамен же зачет алуу учурунда бизде адам фактору деген жок да.
жалаң ошол берилген суроолордун негизинде компьютерге гана тапшырып коюшат. Бул биринчи жагдайы. Анан экинчи жагдайы мына биздин жанагы мобилдүүлүк деп коебуз. Азыр заманбап окуу жайга коюлган талаптар ошондой. Биздин студенттерибиз, окутуучуларыбыз коңшулаш, анан алыскы чет өлкөлөргө барып сабак берип, аяктан бир жагы билимин өркүндөтүп, тажрыйба алмашса, ошол эле учурда биздин студенттерибиз дагы чет өлкөлөргө барып бир семестр 6 ай окуп, билимин өркүндөтүп, айрым учурда башка жактын студенттери бизге келип, билимин өркүндөтүп, тажрыйба алмашып кетип атат. Бул жагынан дагы биз ошол заманбап жогорку окуу жайларга коюлган талаптардан мындай артта калбай, мезгилдин баягы күрөө тамырын кармап дегендей баратабыз. Бул биздики айрым учурларда жанагындай бир аймактык университеттер, провинциалдык деген дагы бир түшүнүк бар да. Бирок биз Кудайга шүгүр, биз дин окуу жайын жана айтылгандай тарыхы абдан терең, анан ал жерде ушул илгери эле ушул Жалал Абад шаары бир облус катары Жусуп Абдрахманов ушу көрөгөчтүк кылып баягы темир жолу бар, өнөр жары бар деп сунуштап бир күн болсо дагы борбор болуп калган жери бар экен. Жанагындай улуу инсандар, айрыкча мына интеллектуалдык деңгээлдеги көркөм адабияттын өкүлдөрү, илим билимдердин өкүлдөрү бизде окуп, анан окутуп кеткендигине байланыштуу биз мындай жайдак талаадан эле чыга алган окуу жай эмеспиз. Биз Кыргызстандагы эң байманалуу тарыхы бар. Келечекте мындай дүйнөлүк вуздар менен ат салыша турган бир чоң жогорку окуу жайлардын бирибиз. Бая күнү президентибиз ООНдун 79 сессиясында да барып, ошол келечекте биз Кыргызстан бир алдыңкы бир мыкты делген 30 өлкөнүн менен баягы таймашалабыз дегенде, албетте ушунун ичинде илим, билим берүү системабыздагы негизги орунда турарын белгиледи. Ошого биздин университет да келечекте өзүнүн салымын мындай сезилерлик деңгээлде кошулат деген илгери үмүт менен иштеп атабыз. Эми Агулечка ошол эле учурда көпчүлүк университеттер ушул эл аралык ушул университеттер менен дагы байланыш түзүп, иш алып барып келет да. Анан албетте ушул Жалал Абад мамлекеттик университети дагы андан артта эмес. Бүгүнкү күнү сиздер дагы ушул университеттер менен иш алып барып келесиздер да. Бүгүнкү күнү ушул дагы сиздер да бир кандай ушул университеттер менен иш алып барган, мисалы үчүн ошол эле Кытай, Кытай, Америка, жалпы ошолор боюнча да айта кетсеңиз, эмнелер бар? Ооба, албетте, бул агай мобилдүүлүк боюнча айтып кетти. Академиялык мобилдүүлүк, ички сырткы мобилдүүлүк деп келет. Бул боюнча биздин студенттерибиз дагы профессордук окутуучулук курамдагы иш алып барып жатат. Андан сырткары бизде сырткы эл аралык байланыш бөлүмү эмгектенет. Бүгүнкү күндө 100гө жакын эл аралык республикалык жогорку окуу жайлар менен биз мамиле түзүп келебиз. Кызматташтык келишимдерибиз бар. Ошонун алкагында ушул мобилдүүлүктөр болуп келет. Андан сырткары бизде бир канча программалар иштейт. Ошол программалардын үстүндө дагы иштеп келебиз. Ал эми эң негизги аябай чоң бизге инвестиция алып келген, бизге аябай университеттин өнүгүүсүнө чоң жардамын тийгизип аткан бул Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги, Тынчтык корпусу, ошол бизге Америка ордосу бүгүнкү күндө ошол иш алып барып келет. Өзүбүздүн студенттерибизди, профессор окутуучуларыбызды англис тилин үйрөтүү курсунан баштап, бул шаардык, областтык деңгээлге чейинки бир канча программалардын үстүндө иштейт да. Андан сырткары Конфуций институтубуз бар. Бул Конфуций институтунун, бул Кытайдагы Конфуций институту дүйнө жүзүндө 500дөн ашык институттары бар. Ошонун Кыргызстандагы 4 болсо бирөө бизде. Ушул Конфуций институту дагы жегердүү иш аткарып жатат. Ошол Жалал Абад шаарында, университеттен сырткары Жалал Абад областында Кытай кабинеттерин, класстарын ачып, ошондой эле биздин студенттерге таптакыр бекер эч бир акча төлөбөйт эч ким. Ошол Кытай тилин, Кытай маданиятын окутуу менен биргеликте ошол Кытайдагы жогорку орто окуу жайларга барып окуусун улантуусуна
дагы шарт түзүп келип атат. Ал жерде жанагы окуу төлөмдөрүн төлөбөй окушат. Кайра тетирисинче алар стипендия төлөшөт. Жакшы стипендия төлөп, ал жактагы жашоосун толук каржылаганга чейин мүмкүнчүлүктөрү бар да. Андан сырткары магистратура боюнча да ушундай окуулар бар. Бир канчалаган студенттерибиз ошол жактардан окуп жакшынакай болуп келип атышат. Андан сырткары дагы мына Россиядагы, Казакстандагы, Өзбекстандагы жакынкы өлкөлөр, андан башка дагы Европадагы бир канча өлкөлөр менен дагы биздин программаларыбыз бар. Андан сырткары жогорку окуу жайлар менен кызматташтыктарыбыз кенен иштеп жатат. Эми сөзсүз ушул жерде агай буга чейин айтылып келет эле да, ушул университеттерге келгенде биз ушул мектептерде же болбосо бала бакчаларда биз ушул билим берүүнү бир жакшыртышыбыз керек, бизге бир даяр болуп келиш керек деп айтып келет элек да. Анан бирок акыркы учурда ушул билим берүү министрлигинен дагы бир жакшы талаптар болуп атат. Университеттин алдында эле ошо инновациялык мектептер, бала бакчалар ачылсын деген. Жалпы мамлекеттик университетинде дагы кош майрам да, мындай айтканда быйылкы жылы. Мына ошондой эле инновациялык бала бакча ачылып атат. Деги эле булардын ачылышы боюнча дагы. Эми бизде дагы ошол өткөндө билим жана илим министри келип өзү ачып берди. Атайын бала бакча ачылды. Анан инновациялык мектеп ачылды, билесиңер. Мына биздин башкы корпусубуздун артында чоң биздин педагогикалык факультетибиз бар эле. Мына жаңы корпус бүткөнүнө байланыштуу алар да бул жака жылып, анан ал жерге инновациялык мектеп ачылды. Жана дагы белгилегендей, өзү дүйнөлүк университеттердин тажрыйбасында университеттин астында бир нече институттар, мектептер, колледждер, медициналык жабдыктар, ушул сыяктуулардын баардыгы болгондугунан аларды мындай толук кандуу университет болуп эсептелет да. Буюрса биз ошону көздөй баратабыз. Бизде ал нерселер болуп калды. Анан мектеп, бала бакча деп атасыңар, эми бул билим берүүдүн негизги бир баягы башаты, ырычагы да. Биз эми канчалык жакшы нерселерди жараттык деген менен бүгүнкү күндө билим берүү менен ушул тарбияны сөзсүз кошо алып барыш керек болуп атат. Себеби бүгүнкү күндөгү мына информация, илим билимдеги жана башка оюн тармагындагы технологиялар жаштарыбыздын айрым учурда психологиясын таптакыр башка жака буруп коюп атат. Буну биз педагог катары, агартуучу катары ар кандай теманын үстүндө айтууга биз милдеткерибиз. Мына күн сайын эле карасаң, окуучуларыбыз, керек болсо кыздарыбыз мушташып калып, же болбосо бычакташып калган учурлары бар. Мына ошондой нерселерден алыс болуш үчүн биз жаштарыбызга ушул керек болсо, мен ойлойм, ушул президент көңүл буруп атат. Дагы бир жолу катуураак бир багытты кармап, билим, илим менен биргеликте ушул тарбиялык маселеде көңүл бурушубуз керек. Анан ошолордун бир багыты биздеги бала бакча, ошол инновациялык мектептер дайыма көзөмөлдө турат. Абдан тажрыйбалуу мугалимдер тандалып алып окутуп атат. Бул биздин ошого карата бир максатыбыз, багытыбыз деп эсептейм да. Эжеке, эми ушул толугураак айтып койсоңуз да, деги эле ушул азыркы учурда инновациялык мектеп, ошол эле бала бакчадагы программалар, билим берүү программалары. Анан ушул көзөмөлдөө жактары университетке каралып калабы, кандай болот ушул жактардын? Ооба, бул бизде азыр көп жылдан берки максатыбыз болчу. Бул азыркы жетекчибиз Кеңешбаев шайлоого даярданып аткан эле айтканда, ошол ар бир жогорку окуу жайдын, ар бир окуу жайдын өзүнүн бала бакчасы болуш керек, мектеби болуш керек деген тапшырмаларды коюп келген. Мына ошого бүгүн жеттик окшойт да. Өзүбүздүн бала бакчабыз, мектепке чейинки билим берүү мекемеси, инновациялык мектебибиз, өзүбүздүн колледждерибиз бүгүнкү күндө 8 колледжибиз бар. Аймактарды кошкондо 6 факультетибиз бар, 4 институтубуз бар. Кудайга шүгүр, ошолор менен мына иреттүү бала бакчадан баштап тетиги бакалавр, магистратура, аспирантура, докторантурага чейин биз өзүбүз даярдап атабыз. Буюрса, бул бардык баскычтарды ошол университетте басып өтүп, өзүбүздүн ошол иреттүү ишибизди алып барабыз деген ойдобуз да. Ошонун үстүндө азыр иш жакшынакай болуп кетип атат. Ал эми
бала бакчабыз менен мектебибиз жаңы ачылды. Жаңы заманбап технологиялар менен, китептер менен толук каржыланып, 3 мал тамагы менен ушундай жакшынакай болуп туруп ишин жүргүзүп келе жатат. Эми өзүңүздөр билгендей эле акыркы мына 3 жыл ичинде мамлекетте да бир өтө чоң өзгөрүүлөр болуп атат да. Бүгүн Кыргызстан бир жаңы жолунда, Кыргызстан жаңырып жатат айтып атабыз да. Анан эми ушул эле улайда мына сиздерде дагы ушул өнүгүүлөр болуп жатат. Дагы кандай өнүгүүлөр бар, кандай өзгөрүүлөр болот? Дагы алдыга койгон ушу билим берүүдө кандай артыкчылыктар болот? Ошолор боюнча айтып койсоңуз. Буюрса, азыркы учурда жогорку окуу жай болгондуктан, албетте окуу жайда биринчи билим каралат, билим менен эле катарлаш илим өнүрүш керек. Эгер илимсиз эле окуу жай түптөлбөйт да. Мына ушул эки жаатта аябай чоң өзүбүзгө койгон пландарыбыз бар. 2021-26 жылдарда Жалал Абад мамлекеттик университетинин стратегиялык өнүгүүсүн кабыл алганбыз. 21 жылы ошонун алкагында баратабыз. Жана мен айткам 4.0-го жетүү ошол максатта. Андан сырткары кош дипломду алуу, көбүрөөк студенттерибизди профессордук, окуучулук курамды академиялык мобилдүүлүк менен башка өлкөлөргө чыгаруу, карым катнашты күчөтүү, ошону менен эле биргеликте мамлекеттин саясатын кошо алып жүрүү, президенттин жарлыктарын, өкмөттүн токтомдорун, министерстводон келген бардык иш кагаздарын жеткирүү, жаштарга тарбия берүү, ошонун үстүндө андан сырткары коомдон артта калбай бардык тармакта иш алып баруу. Аны менен алганда бизде окуу эле, илим менен эле алектенип отурбастан маданий эстетикалык дагы аябай чоң иштер аткарылып жатат. Анткени биздин өзүбүздүн ансамбльдерибиз бар, биздин өзүбүздүн ден соолук борбору 14 спорттун түрү менен секциялар иштейт. Андан сырткары жаштар комитети республикалык деңгээлдеги иш-чараларга катышып келет, карым катнашын алып барып келет. Вот ушундай багытта иштер кетип жатат. Рахмат сиздерге, алтындай убактыңыздарды бөлүп, ошо бүгүн келип Жалал Абад мамлекеттик университетинин буга чейинки аткарган иштери, мынакей өзүңүздөр айткандай эле 100 жылдын ичинде эмне иштер жасады, кандай башынан оор күндөрдү өткөрдү, кандай ийгиликтерди болду, азыркы учурдагы өзгөрүүлөр туурасында сөз кылдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Жалал Абад мамлекеттик университетинин аткарылып жаткан иштери, ошондой эле жаңы өзгөрүүлөрү туурасында сөз кылдык. Ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубайұлы болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.